Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Түз эфирде ачык айкын программасы, берүүнү мен Исмат Ибрагим Алпарам. Бүгүнкү чыгарылышта биз мектеп жана чогултмайлар чыры деген теманын алкагында кеңири талкуу кылабыз. Бизде конокто Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Азизбек Муратталиев мырза, ошондой эле жарандык активист Чынара Эсенбекова, ошондой эле билим берүү тармагы боюнча серепчи Кеңешбек Шайназаров азыр бир аз кармалып аткан экен. Биз эфирибизди баштай берели, ал киши дагы келип калса керек. Урматтуу коноктор, кош келиптирсиздер. Сиздерге чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп биздин эфирге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми ушул мектеп башталгандан эле ушул акча маселеси жанагы күндемде турат десек болот. Эртең менен тургандан тартып кечкиргенге чейин ар бир үйлөдө чогултпай маселеси башталды. Азыр биз ушул Бишкектин анча алыс эмес, бир аз четирегинде эле бир айылдагы ушул мектептерге акча чогултуу маселесин тарткан кыска тасмабыз бар эле. Ошону коюп берели, андан кийин берүүбүздү улантып талкууга өтөбүз. Мектепте азыр мына азыр бир эже жакшы көрүнүп атат. Бул жерде эмне кылганыңыз депчи, бул өзү жакшы жерде иштеген эже. Балдарыңыздын питаниясына топтоп көрүңүздөр, азыр телефонду тартып алып ушундай кылып атат да булар. Өздөрү жакшы жерде иштейт да, значчы. Ушу сакалдуу деп, ошо сакалдуулар ыйманга чакырса келбейт белеңиз ушунду. Мына ушундай акча чогултуулар болот да. Азыр тартып барсаң телефон жулуп алат. Партага дейт, партага ушу школду, партага акча жок. Ушу пригородныйда эмне деген заводдор иштейт. Мисал үчүн кош завод бар, нар жагында макарон завод бар, клей заводдор бар. Ошонун баарына түшкөн бюджеттин баары эле ушу пригородко түшөт да кайра аким бөлсөчү. Бул жерде ошол мектептеги көйгөй акча чогултуу маселесинде ар кандай кайым айтышуулар болду ата-энелер жагынан, анан ошол видеону тарткан бала тарабынанчы. Бул маселе канча жылдан бери көтөрүлүп келатат, бирок аягына чыккан жокпуз да. Чынар айым, айтсаңыз, азыр бүгүнкү күндө ошол мектептердеги акча чогултуу маселеси жанагы мектеп фонд, анан класс фонду деп экиге бөлүнөт экен. Мен деле биринчи жолу билип атам, себеби балам быйыл мектепке барды да. Мындай көйгөй менен ата-энелер бир канча жылдан бери жашап келатышат да. Президент бул мыйзам бузууга жатат, уруксат бербейбиз, жоопкерчиликке тартабыз деп чечим чыгарды, акча чогултпасын деген токтом кол койду. Ошол нерсе эмне үчүн биздин жарандарга же болбосо ошол мектептин жетекчилиги дейбизби таасирин тийгизбей жатат? Саламатсыздарбы? Биринчиден мындай да, уже бул канча жылдан бери өнүгүп кеткен бизнес деп айтууга болот да. Мектептеги копилка, фонд, акча чогултуу, мыйзамсыз десе фонд дей калды да, банкка барып счет ачып койду мыйзамдуу деп. Банкка счет ачканда эле анын баардыгы мыйзамдуу болбойт эч качан. Анткени фонд ар ким өзү каалаган мезгилде, каалаган суммада, каалаган күнү жардам берсе болот да. Ал эми токтобой жатканы биз уже 4-жылга баратат, уже каршы болуп атып, бир канча мектептерде фонд жоюлду. Сооронбай Жээнбековдун мезгилинде болчу. Андан кийин Садыр Жапаров шайлоонун алдында мектепти мамлекет толук түрдө каржылайт деп эл алдында да сөз берген, 7-каналдын алдында. Биз ошого ишеним артып, азыр күнгө чейин күрөшүп келатабыз. Эми бул кандай десем, Бишкек шаары менен Ош шаарында өтө аябай курчабал да бул фонд маселеси. Анткени Бишкек шаары Билим берүү министрлигине баш ийбегендигинде. Бишкек шаарында 102 мектеп болсо, ошонун 2 мектеп директорун дагы Билим берүү министрлиги жумуштан ала албайт. Сен мектепке акча чогултуп атыптырсың депчи, же болбосо мындай кылып атыптырсың деп. Анткени алар Бишкек мэриясына карашат. Ошондой эле акча чогултуу боюнча президенттин Каныбек Исаков раматылык министрдин буйругу чыккан, андан мурун да буйрук чыккан, азыр деле тыюу салып атат. Бишкек шаарында ошо акча чогултулбасын деп. Мугалимдер чогултпасын, ким чогултса мыйзам түрүндө жоопко тартылат деп. Анын баары болбогон жомок да. Себеби дегенде Билим берүү министрлигине канча деген арыз, фактылар түшүп турат. Көбүнчө мен аркылуу түшүп турат. Надира Сынташанова жана башкалар менен түздөн түз байланышып иштейбиз биз ушул арыздар боюнча.
мугалимдерге тыюу салган менен ата энелер комитетин деп койду. Ата энелер комитети бул болбогон эле нерсе да. Болбогон нерсеге баарын акча чогултуп берет. Албетте эми жакшы иштегендер бар арасында, бирок өтө аз. Бишкек шаарында 102 мектеп болсо, ошонун бир 10го жетпегени гана жакшы иштеши мүмкүн. Калгандары ата энелер канааттандырарлык эч качан иш алып барган эмес. Себеби дегенде Бишкек шаарында бир эле мектепке айына 1 миллиондон ашык акча түшүп турат. Ушул фонддун эсебинен. Бул жерде жана акча чогултуу маселесине келсек, бир муктаждыктан келип атат да. Эгер мектепте толук кандуу каражаттар бар болсо, же болбосо окуганга шарт толук түзүлсө, бул нерсе жаралмак эмес да. Азизбек Мураталиев, айтсаңыз, Билим берүү министрлигинин 1 жылдык ушул мектептерге бөлгөн каражаты, ал акчалар кантип иштетилет, каяка канча бөлүнөт, эмне менен камсыздайт, биринчи ала турган биринчи керектөөчү эмне мектепте, эмнени алыш керек сөзсүз саналган биринчи, экинчи, үчүнчү жана төртүнчү. Жалпы Билим берүү министрлиги билим берүү системасынын бюджети Кыргызстан боюнча 35 миллиардтай түшөт. Анын ичинде bir 82-83%ке жакын эмгек маянасы, эмгек акылар мугалимдерден. Ошондо bir 5-10% эле жанагы окуу куралдарга каралган. Анан кийин канцтовар, хозтовар деген эмелер бар. Bir окуучуга мисалы ремонтуна жылына bir окуучуга 82 сом берилет. Анан кийин жанагы фонддорду айтып атпайсыңарбы? Мектептин фонддору жок. Фонд деген жанагы коомдук фонддор бар. Коммерциялык эмес уюмдардын жөнүндө мыйзамдын негизинде ошол фонддор түзүлөт. Ал фонддор өз ата энесинин өз каалоосу менен ата энелер кирет ал фонддорго. Анан кийин айтып кете алышпайбы? Жылына 10 миллион сом чогулат деп. Окуучу көп жерлерде соответственно суммалары чоң. Анан кийин мисалы региондогу мектептерде фонддор деле түзүлбөйт. Анын баардыгын министрлик каржылайт, бюджет каржылайт. Бюджеттен негизи бюджеттин акчалары баардыгы эмгек акыга кетет. Ошо бир 82% деп атпаймынбы? Это основная доля. Соответственно, конечно, бюджет эме тартыш болгон үчүн анан Бишкектин эмесине Бишкек же Ош шаарларында в основном окуучулардын ата энелерин чогултат. Мектептерди эме кармайлы деп. Кечиресиз, өзүңүз бөлдүм. Бул жерде мисалы бир класска киргенден кийин ал жерде негизи керектөөчү биринчи, экинчи, төртүнчү муктаждык бар да. Ошолорду сиздерге милдеттеме койгонсуздар. Биз силердин мектебиңерге акча бөлүп бердик. Могу нерселерди сөзсүз алышыңар керек деген. Жок, андай муктажды эле биз анткени кое албайбыз. Бюджет тартылыш болуп аткан үчүн жанагы нормативдүү бюджеттик финансирование деген бар. Өзүңөр уккансыңар, подушевое финансирование деген. Ошондо финансы министрлиги 100% жыл сайын бербейт эле. Анан кийин акча каражаты жок үчүн. Анан кийин биз андай талапты кое албайбыз. Остаточный принцип менен азыркы система иштеп жатат. Социалдык эмелерде, сфераларда. То есть канча бөлүнсө ошонун баардыгын эмелер менен равномерный распределение менен окуучунун санына жараша бөлүп беребиз. Анан кийин кээ бирки жерлерде мисалы боорго жетсе, кээ бирки жерлерге боорго жетпейт. Кээ бирки жерлерге боор менен классный журналдарга жетсе, кээ бирки жерлерге классный журналга жетпей калат, бирок боорлорго жетип калат мисалы. Понимаете, ошондой болот. Демек, ошол сиздер бөлгөн акча жана биринчи керектеле турган буюмдарга да жетпейт экен да, демек, туурабы? Жок, 100% жетпейт, бирок биз бир 60-70% эметебиз, камсыздайбыз. Кеңешбек агай, сиз бул тармакты жакшы түшүнөсүз. Бул жерде акчаны чогулткандар да ата энелер, ага каршы чыккандар дагы ата энелер да. Бирөө айтат, балабызга шарт түзүп берели, окусун деп атат. Экинчи тарап бул фондко акча чогулбасын деп атат да. Муну кандай түшүнсөк болот, кандай чечсек болот, кандай жолго салсак болот? Себеби 3-4 жылдан бери биз бул маселеге чекит кое албай келатабыз. Туура айттыңыз, аябай мындай баамдаган
суроону кабыргасынан койгон суроо берип атасыз да. Бул нерсе 3-4 жылдык эмес. Бул Союз, Советтер Союзу жоюлгандан берки келе жаткан нерсе. Мына азыр Азизбек мырза айтып атат, 35 миллиардка жакын билим берүүгө биздин Кыргызстаныбызда каржы жыл сайын бөлүнүп келет. Бирок анын ошол баарын чогултуп келгенде статистика боюнча эки нерсени айтайын. Биринчиси, Кыргызстан ушул мурунку Советтер Союзунун чөлкөмүнүн ичинде бир алдыңкы орунду ээлеген мамлекеттердин бирөөсү билим берүүнү каржылоо боюнчачы. Дүйнөлүк банктын бул боюнча мындай көз карандысыз изиликтөөсү бар да. 26% ички дүң продукциянын билим берүүгө кетип атат дейт да. Бирок ошонун ичинде канчадан дегенде билим берүүгө чыккан керектүү болгон каржынын 70 гана пайызын биз каржылап келе жатабыз. А 30%-ын каяктан алат деген маселе турат да. Ал нерсенин жоктугунан ушул проблемалардын бардыгы келип чыкканы ошол болуп атат. Мисалы үчүн жанагы сиз айтпадыңызбы, ата-энелер ушундай шарт түзөйлү деп аракет кылып атат. Биз баарыбыз эле ошол эртеден кечке чейин чуркап жүргөнүбүздүн бир гана эмебиз бар да, максат менен чуркайбыз. Ошол балдарыбыз бизден жакшыраак шартта окуса, жакшыраак шартта жашаса деп. А бүгүнкү күндөгү кейипти көрүп турасыздар. Бүгүнкү күнү бизде мамлекеттик каржылаган мектептер менен жеке менчик мектептердин айырмасы мындай асман менен тоодой боло баштады. Айласыздыктан. Анан ошол эле мезгилде макул эми каржылыкты ачыктай эле дей турган болсок, кайрадан барып эле өкмөтүбүз азыр эле эжеке ошол президенттин дагы айткан нерсесин айтты да. Мындай жана орустар айтып коет го, бир эле учурда сулуу да болгубуз келет. Ушул эле учурда биз жакшы да болгубуз келет деп эки столдун ортосунда отургубуз келип атат да. Аны менин оюм боюнча бул мамлекет айтыш керек. Мына мисалы үчүн биздин колубуздан келе турган маяналарды каржылап берейли. Андан сырткары керектүүчү болгон мисалы үчүн бор менен эмеге тряпкага кеткен акчаны кылып берейли. А калганын болсо ата-энелерден сураганга мажбурбуз деп туруп ошол нерсени айтыш керек да. Мисалы үчүн бир эле мисал келтирейин да. Убагында китептерди ижарага берүү деген нерсе иштеп аткан мезгилде алып салдык да. Алып салган мезгилде китеп менен камсыздалуу Кыргызстан боюнча 33%га түшүп кетти. Бул деген бир китеп 3 балага бирден китеп сыяктуу болуп калды да. Анан айласыздыктан азыр кайрадан ижараны киргизгенге мажбур болуп атабыз. Ижара иштеп атат да. Ошол механизм менен эле ошого барбасак, бул нерсе чечилбей турган маселе да. Бул жерде Азизбек Мураталиев агай айтты, мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүн айтты, санап өттү жогоруда. Өткөндө билим берүү министрлиги да белгилеп ушул мектепке атайын бир белгилүү бир акча сумманы киргизели, ата-энелер төлөсүн деп мажбурлап мыйзам аркылуу киргизип коелу деди. Коомчулукта аябай ызы чуу жаралып кетти. Сиз кандай ойлойсуз? Ата-энени да жакшы түшүнөсүз, ошол тармакты аралашып кирип жүрөсүз. Эгер киргизип койсок, мисалы ошол бир белгилүү чекти киргизгенде анда баш мыйзамды өзгөртүш керек. 46-беренеде жазылып турат. Мектепке толук орто билим алуу бул акысыз деп жазылып турат да. А эгерде акысыз болуп аткандан кийин, эмне үчүн акча чогултуш керек? Азыр 60%-ын гана неме кылабыз деп атпайбы агай? Бишкек шаарында 100% эле ата-энелер каржылап атпайбы? А региондордо даже 30% дагы ата-энелер каржылабайт. Жылын 200 сом берсе берет, андай берилбесе жок да. Финансыларын айтып бере албайм. Бул көйгөй агай. Экөөңүздөргө тең эле агай деп кайрылайын. Бишкек шаарында өтө оор маселе. Региондордо андай эмес. Бишкек шаары боюнча 102 мектеп бар болсо, ошонун ар биринде акча чогултулат. Чогултулбаган мектеп жок. Анан дагы бир нерсе, акча төлөй албасаң, соцфонддон справка алып кел дейт. Анда мамлекет балдарга пособие берсин, ошол акчаны биз мектепке которуп коелу.
Бул жагын да караш керек. Эмне үчүн 5 баласы бар, 6 баласы бар бардыгы мектепте окуйт дагы эч кандай пособие албайт. Анан мектепке акча төлөш керек, барып соцфонддон эмне деген справка алып келет. Мен мектепке акча төлөй албай атамбы деп. Анан дагы бирөө бар, алыңарга жараша төрөбөйсүңөрбү, баланы төрөгөндөн кийин камсыздаш керек дейт. Ар бир ата-эне баласы билимдүү болуш үчүн бардык аракет кылат. Болгон китебин сатып берет, болгон аракетин жумшайт. Эч качан баласынан ата-эне акча аябайт. Эгерде ошол акча туура пайдаланып жаткан болсо, бирок андай эмес болуп атпайбы? Мектептен азыр мен дагы сөзүмдү эме албай турсаңыз, китеп боюнча айтты. Мен билим берүү министрлиги, анан президент, өкмөт баарына кайрылат элем да ушул жерде. Мектеп Кыргызстан боюнча бир 30-35% каржыланат болуш керек да китептер мененчи. Калганы жетпейт. Калганы бардыгы базарда турат. Болгон китеп 100% базарда сатылат. Эмне үчүн ошону мамлекет көзөмөлдөй албайт? Эмне үчүн укук коргоо органдары көзөмөлдөй албайт? Эмне үчүн кайсы типография басып чыгарды, кайсыл ким заказ берди, ким базарга чыгарып атат? Ошонун ээси ким? Эмне үчүн эч ким тактап бере албайт да? Китептерди биз базардан сатып алабыз 250-300 сомдон. Эмне үчүн? Ошону мамлекет көзөмөлдөй албайт. Эгерде 35 миллиард билим берүү министрлигине бөлүп аткан болсо, анын 88% мугалимдерге бөлүнүп аткан болсо, калган ар жагында аз эле калып атпайбы? Анан жетпейт деп ыйлактайт. Эмне үчүн? Типографияга китептерди бастырат. Анан дагы бир нерсе, мамлекеттик деңгээлдеги мугалимдердин журналы. Ал архивге кетет агайлар, туурабы? Ошону окуучулардан акча чогултуруп алат, же болбосо мугалимдерден алат. Эмне себептен мамлекеттик деңгээлдеги документти мугалим өзүнүн чөнтөгүнө сатып алыш керек, же окуучулар сатып алыш керек. Азыр биз могул жерде мындай болуп калат, билим берүү министрлиги эч нерсе кыла албайбыз, ата-энелер өзү төлөйт, өздөрү чечет деп атпайбы? Бул жерде мугалим менен ата-энени бири-бирине карама каршы коюп коюп атат. Мугалим сөзсүз түрдө окуучулардын квитанциясын текшериш керек болуп атат. Алып келдиңби, алып келбедиңби? Мугалимдин иши эмес ал. Түшүнүктүү. Бул жерде билим берүү министрлиги дагы республика боюнча иштеп жаткандан кийин булар деле жөн отурбаган чыгар. Азиз ага айтсаңыз, бул жерде билим берүү министрлигинин укуктары жана милдеттери боюнча Чынар эже сиздерге бир канча доо айтып кетти. Өзүңүздөрдүн аракетиңиздер, ошол маселени чечүү жолдоруңузду. Министрлик жыл сайын аракет кылат. Министерство финансы министрлигинен определенный мындай эмелер, суммаларды, чыгымдарды сурайт. Бирок дагы эле кайталып кетейин, тиги нехватка денежных средств деп коет, нехватка в связи с состоянием пандемия болду, ага чейин дагы ар кандай эмелер болуп атат, чрезвычайный ситуациялар. Бюджет деген эң чоң бюджет бул билим берүү системасынын бюджети. Эң чоң армия 40% населения образованияда. Бизде канча 7 миллиондун 40% образованияда экен. Анан кийин здравоохранениеге деле керек акчалар. Анан кийин бизге бөлгөн акчаны, конечно, биз жыл сайын талап кылабыз. Мончага 100%ке каржылап бергеле, дагы эле кайталып кетейин. Биз бир подушевый финансирование менен же 80-83%ке эле чыгып атабыз. Калган акчалар действительно жетпей жатпайбы? Ошондуктан мен билбейм, мен андай эмелерди уккан эмесмин, ата-энелердин классный журналдарга чогултат деген. Мен уккам, мисалы региондорду андайды уккан эмесмин. Бишкекте уккам. Ал жанагы сторожторго кетет экен, эме security деп коет экен. Анан кийин уборщицаларга кетет экен. Анын баардыгын круглосуточно эметишет экен, кайтарат экен. Бишкекте безопасность, коопсуздук үчүн. Турган охрананын айлыгы канча экенинчи, жок, негизин айтам, жок. Негизи акча мен айтып алайынчы, атайын ушундай неме болуп аткандан кийин билим берүү министрлиги иштеп атат. Улам министр алмашат. Андай жаңы көйнөктү анчалык бат алмаштырбайбыз да. Алмашып атат, иштеп атат. Бирок система ал өзгөргөн жок, ошол эле боюнча турат. Чынар эже, кайтабыз бул темага. Кеңешбек агай, азыр бул көйгөй негизинен Бишкек жана Ош шаарларында басымдуу бөлүгү айылдарда бул маселе мындай көп деле болбойт да. Негизги себебин эмнеден түшүндүрөсүз? Рахмат. Бул Бишкек, Ош шаарларында эле эмес, бүткүл республикадагы чоң шаарлардын бардыгында бар маселени да болчу. Себеби шаарлардын ичиндеги мындай табигый мындай керектөөлөр бар экен да. Мисалы үчүн азыр эле Азиз мырза айтып атты, баарыбыз мисалы үчүн
Бишкек шаарынын ичинде айтып көрөлү, башка чоң шаарларда балабыз мындай коопсуздугу жөнүндө ойлонобуз. Камераларды коюш керек, дополнительный кошумча. Кашаларды коюш керек, анан балдардын кимиси кирип атат, кимиси чыгып атат, аларды коюшубуз керек. Андан сырткары ошончо бала келгенден кийин, мына мисалы үчүн Бишкектин ичиндеги кечеги эле статистиканы көрсөңүздөр, Бишкектин ичинде бүт мектептер чогулганда сыйымдуулугу эсептелген 75 000 балага. А Бишкек шаарында бүгүн 170 000 бала окуп атат. Фактически. Анан жанагы мектепти ошол 2-3 сменага которгон мезгилде жууп тазалоочу нерселерге дагы кошумча мындай керектөөлөр дагы чыгат да. Ошолордун баардыгын кантип каржылайт? Мына азыр элестетип көрүңүздөр. Эгерде 100 сом акчабыз боло турган болсо, 82 сомуну биз эмеге иштетип атабыз. Курсагыбызга кете турган нерсе. Анан кийин калган 18 сомуну айтып атабыз, сен татынакай болуп көчөгө чыгышың керек депчи. Анан кайрына кандай кылып жеткирет да, мындай жөнөкөй мисал айткандачы, мамлекеттен бөлгөн акча менен. Ошонун эсебинен чыгып атат. Мына мисалы чоң шаарлардагы проблемалар. Анан жанагы маселени айтпадыңызбы, убагында жана жакында эле президенттин эмесинде чыкты да, ар бир баладан 1000 сомдон алайлы дегенде, мен ошол сферада жүргөн эксперт катары мен каршы чыктым. Эмнесине? Себеби биз теңдеме кылбашыбыз керек. Биз баарынан 1000 сом албашыбыз керек. Анын ичинде колунан келе тургандар бар, чама-чаркы жетпегендер бар. Ошолордун баардыгын мындай варьировать этип теңдеш, мындай колунан келген нерселерди, категорияларды бөлүш керек да. Мунун ичинде өтө турган нерселер. Анан дагы бир нерсени мүмкүнчүлүктөн пайдаланып реалдуулукту айтып коеюн да. Жанагы убагында китеп ушунчалык ошол бир китеп 3 балага сыяктуу рацион болгон мезгилде чынында эле биз министрликке жардам берип кайрадан ижараны киргизели деп аракет кылдык да. Министрликтин канчалык деңгээлде алсыз колундан келбей турганын көргөндөн кийин биз сөз айта албай калдык. Себеби ал жакка барат, Адилет министрлигине бара турган болсо, эжек айткандай конституцияда моундай статья турат. Демек бул жерде албашыбыз керек. Мамлекет каржылаш керек. Барып тапкыла дейт. А Минфинге бара турган болсо, биздин колубуздан келе турган акчабыз ушунча. Андан сырткаркысы дагы азымызда айткандай, жыл сайын бизде бюджетти январь айында жакшы бюджет кабыл алабыз, депутаттар кабыл алат да, идеалдуу. Анан кийин эле август, июль айларына барганда жок, жетпей калды. Эми кыскартышыбыз керек дейт. Дагы анан категориялардын бирөөсү, бюджеттин категория чийилгендердин биринчиси ушул китеп болгон. Ал убагында жанагы парламент жаңадан келгенден кийин 2013-жыл болсо керек эле. Келдибеков спикер болуп турган мезгилде да биз чогулуп барып ошол бюджет карап аткан мезгилде дагы суранып айтканбыз да. Баарыңыздар ошол айыл кыштак жерлеринен келип атасыздар. Бүгүнкү күндө китептин абалы ушундай болуп калды. Жок дегенде мына кыскартабыз деген мезгилде тиги категория китепке тиешелүү категория кыскартылбасын, секвестированияга кетпесин деп кабыл алып бериңиздерчи десек, ага дагы бара албай койду да. Бул ушундай реалдуулукта бүгүн жашап атабыз. Кагай сөзүңүз бөлүн кечиресиз. Азизбек ага айтсаңыз, мына билим берүү министрлигинин бюджетин айттыңыз, белгилүү суммада айттыңыз. Ошондой эле жылына мисалы жогорку кеңешке канчалаган акчалар бөлүнөт, ошондой эле башка министрликтерге дагы бөлүнөт. Ошонун ичинен бизде тилекке каршы Маданият министрлиги жана билим берүү министрлигинин бюджети агай айткандай салыштырмалуу кыскартылып келет да. Сиздерден мыйзам долбоорун жазып ошол чыкырдалды билесиздер да, туурабы? Канча жетет, канча жетпейт. Ошол жака сунуштап, аракет кылып өткөргөнгө мындай белсенип көрдүңүздөрбү? Жооптор кандай болду өзү? Тынчтык мырза айткандай, ошо январда бюджетти жакшылап бекитет, анан кийин ошол июль, август айлары келгенде секвестр деген сөз бар. Секвестр кылганда ошондо эң чоң бюджет билим берүү министрлигинин бюджети. Естественно, аябай көп акчаны эме кантип эметсек деп, бөлсөк деп, ошондо бизден көбүрөөк эме алып коет. Анан кийин биз кайрадан жасабыз.
ошондо кайрадан жазганда азыр жаңы садиктер жыл сайын эле кандай эле создаваться этип келатат. Өзүңөр угасыңар региондорду. Ошондо айлык эле жетип кала атпайбы? Айлыктар жыл сайын мына сентябрь айы башталабы? Сентябрь айынан баштап жаңы тарификациядан жаңы окуучулар келет, жаңы мугалимдер келет. То есть жыл сайын рождаемость болуп атпайбы? Рождаемость болгондо класс комплектованиялар көбүрөөк болот, класстар өсөт. Ошондо мугалимдердин саны дагы өсүш керек. Ставкалар саны өспөсө ставкалар өсөт. Ошондо айлыкка то есть каражатты сураганда айлык эле жетип калат атпайбы? Айлык эле жетип калат. Тиги башка чыгымдарды финанс министрлиги карап бере албайт. Анысы чын. Чынар айым, сиз азыр абалды уктуңуз, билим берүү министрлиги ошондой эле Кеңеш БГайдын жанагы сара эсептерин уктуңуз да. Жарандык активист катары ошол коомдогу ошол көйгөйдү өтө 100% чечпесек дагы бир аз мындай сарамжалдуу бир жолго салыш үчүн өзүңүздүн бир варианттарыңыз барбы? Эмнени сунуштайт элеңиз? Негизи бул нерседен чыгыш үчүн кайсыл министрликке, кайсыл тармакка акча жөн эле кетип атат. Ошол жагын такташ керек. Эң биринчи бул биринчи эле турганда жогорку кеңеш болуп эсептелинет. Жогорку кеңештин баскан турганы бензинине кагаз, даже дарат кагазына чейин мамлекеттин бюджеттен кетет. Туурабы агай? Бүт баары мамлекеттен кетет. Эмне үчүн ошол жакты кыскартып, депутаттар, жогорку кеңештин депутаттары кагаздарын мугалимдерге окшоп өздөрү сатып алып, каржы, бензинин деле, жол киресин деле өздөрү кылып, ошол акчаны президент эми ошондой сунуш киргизиш керек да. Эгерде неме болсо ошол жакты кыскартып, ошол жактан түшкөн акчаны билим берүү системасына жумшаш керек. Билим берүү системасын жумшаганда ошондо китептер маселеси чечилет, жана башка маселелер четинен баштап чечилип баштайт. Себеби айыл чарба министрлигинде деле канча деген кызматкер бар, эми алгылыктуу иш жок, жөн эле аты бар. Мындай карагандачы. Оюңуз түшүнүктүү. Айза айтсаңыз, мына бул жерде жанагы ата-энелер бирикмеси деп коет, ата-энелер коомдук бирикмеси деп коебу. Алардын юридикалык статусу боюнча, мисалы алар мектепке эч кандай байланган эмес, өзүнчө коом, өзүнчө бирикме болгондон кийин, эгер алар бир акча чогултуп, ошол акчаны өзү каалагандай иштетип койсо, алардын жанагы мыйзам боюнча жоопкерчилигин ким карайт? Мектеп менен байланышы барбы, жокпу? Аны биз кантип жолго салабыз? Мисалы, ким ал акчаны жеп койду, каяк иштетти, эмне кылды, эмне алып берди деген көзөмөл жок болуп атпайбы бул жерде? Проблема мындай болуп атпайбы? Жана деле айтып кеттик окшойбуз, кайра эле кайталап атабыз. Мына эки понятие бар азыркы учурда. Бишкек шаар менен Ош шаарында, эң чоң шаарларда. Общественный фонд деген, анан кийин классный фонд деген. Классный фонд деген ал ата-энелердин уюму. Ата-энелер чогултат. Ата-энелердин ичинен активисттер чыгат. Мына балдарыбыз жакшы окусун, жакшы өссүн деп, жакшы жүрсүн деп. Анан экинчи понятие общественный фонд деген. Общественный фонд деген ал уже мамлекетке дагы баш ийбейт. Мамлекет дагы аны көзөмөлдөбөйт. Тигил жанагы уголовный преследуемый эле болбосо. А так, то есть государство не вмешивается в дела общественных организаций, общественного фонда. И, соответственно, общественные фонды не имеют права вмешиваться в государственные дела. Но имеет право оказывать спонсорскую помощь. Ошентип, то есть азыр айтып атпайбы, директорлор чогултуп атат акчаны, мугалимдер чогултуп атат акчаны деп. Юридикалык жактан алар чогулткан жок. Юридикалык жактан ата-эне өзү кол коюп берди. Мен общественный фонддун коомунда болом деп кол коюп берди. Мен балам бул мектепте окуйт, ошол мектепке жардам берем деп. Добровольно. Анын укугу бар, кол коюу. Ошондо ай сайын деп неме кылып коюп атпайбы, мажбурлапчы? Жок, анысы туура. Туура эмес да. Бирок жок, туура эмес. Мажбурлаган жок. Силер жок, эгерде кол койбосоң, балаңды аласың да делосун көтөрүп алып мектеп издейсиң, дуана сыяктуу. Ата-эненин укугу болуп атпайбы? Ой, андайлар толтура да. Акча төлөгөн мен азыр билдирүүлөрдүн баарын алам. Бар факты менен. Надира Сынташевнада полный фактылары менен бар. Бул жерде туура. Кечиресиздер. Туура эмес болуп калып атпайбы? Общественный фондду эч бир орган текшере албайт. Доступ мектеп директорунда болот. Эгер родительский комитет болсо, ошол мектеп боюнча ошондо болот. Анда да болсо, эгерде неме болбосо, эч бир орган аны текшере албайт. Общественный фонд
1 жылда береби, 1 айда береби, ким каалаган күнү, каалаган суммада, каалаган убакта берсе болот. А бирок ай сайын 500 сомдон же болбосо 700 сомдон деп алып атпайбы ар бир окуучудан. Бул деген туура эмес. 2000 сомдон бар. Кеңешбек агай. Карга теңелип калдын буту сынбайлы да мындай карагандачы. Азыр бул жерде сөзүңүздү бөлдүм, кечиресиз. Кеңешбек агай, бул жерде жанагы жоопкерчилик маселеси каралып атпайбы? Бир фондду ата-энелердин чогулткан акчасын эсебин эч ким бербейт, текшере албайт депчи. Бул жерде Билим берүү министрлигинин укуктары чектелген эмеспи? Мындай колунан бутунан тартып койгон эмеспизби? Жок, чектелген. Жок, ал эч нерсе. Текшерип баралабы? Сиздер текшерип бараласыздарбы? Мисалы Билим берүү министрлиги. Мамлекетте айтып атпайбы? Бул ата-энелерден акча чогултпаш керек. Жана эжеке айткандай, ушул конституциядагы статья менен бүт билим берүүгө кеткен чыгымды мамлекет өзүнүн мойнуна алыш керек деген нерсе бар да. Демек, ал нерсе иш жүзүндө жашоодо ашкан жок. Ошол үчүн бүдөмүк абалга келип атабыз. Жанагы фонддордун баардыгы мыйзамсыз иштейт. Анын ичинде канча акча чогулуп атат, каяка кетип атат, эмне болуп атат, анын үчүн эч кимге дайын жок. Анан ошол нерсенин проблемасы. Кечиресиз. Бул нерсени токтотуш үчүн Билим берүү министрлигине канча деген кайрылуулар түшүп атабы? Билим берүү министрлигинин өзүнүн юристтери бар да агай. Туурабы? Ар биринде Билим берүү министрлигинин өзүнүн юристи бар. Ошолор ата-энелерден түшкөн жалп жанагынча немелердин баарын далилдерди, сиз айтмакчы фактылардын баарын тизмектеп, жазып, кайсыл мектептен, кайсыл ким, кандай сурап атат, ошонун баардыгын текшериш үчүн укук коргоо органдары азыр эми мындан эң эле күчтүүсү ГКМ эле болуп калды окшойт да. ГКМБга же болбосо Генеральный прокуратурага жибериш керек. Билим берүү министрлигинин атынан. Эгерде ата-энелер соттошом деген болсо, эгерде мыйзамды билбеген ата-эне болуп калган болсо, өзүнүн укугун билбей корккон ата-эне болсо, ал ата-эне кайра аларга жем болуп калат да. Анткени ким арызданган болсо, баланын делосун алып келе ыргытат да балаңды жетелеп чыгып кет дейт. Ал жерде мындайча караганда Бишкек шаарынын мен мугалимдерин айтат элем, директорлорунун себеби коркот, күн карама сыяктуу болуп калды. Акча чогулт десе чогулт, болбосо. Ошондуктан мугалимдердин дагы кадыр баркы кетип атат. Билим берүү министрлиги ушуну эң биринчи орунда эске алыш керек. Бул жерде жанагы акча чогултуу маселесине келгенде, ата-энелердин арасында балдарыбыз жакшы окусун, бул билим берүү өзү бул дүйнө боюнча илим алуу бекер эмес депчи. Ар бир ата-эне келечеги өзүнүн баласынын келечеги үчүн инвестиция салыш керек деген дагы ата-энелер бар ошол акча чогулткандардын арасындачы. Кеңешбек агай, дүйнөлүк билим берүү системасында кандай бул нерсе? Дүйнө жүзүндө бир дагы мамлекетте толук 100% билим берүүнү каржылаган мамлекет жок. Баары ошол коомчулук ата-эненин жардамы менен болот. Ошонун эсебинен бүгүнкү күндө эмне кейипке келип калдык. Биздин билим берүү системасында окуучулардын билим сапаты кескин түшүп кетти. Бир класстын ичинде мамлекет толук түрдө каржылабайт деп атпайбы? А мамлекет тарабынан балдарга да бир неме болсо керектир да. Негизи. Жок, ошонун ошонун негизинде болуп атпайбы булчу? Сөздүн негизги төркүнү ошого барып атат да. Же болбосо мамлекет макул каржылайбыз дей турган болсо 100% каржылап бериш керек. Эгерде каржылай албай турган болсо, мен каржылай албай калдым. Могул жагын мен берип атам. Калган жагын коомчулуктан, ошол ата-энелерден, бизнес сектордон, башка жак булактардан алып туруп толуктагыла деген. Мен бир алыска кетпей бир мисал берейинчи мен. Ушул Оштон дагы, анан Бишкектен дагы мектептин бир директорунун окуясын айтып берейин. Экөө окшош да. Кыскараак. Жыл сайын келет дейт. Мэрияга чакырат, анан кийин биздин министрликтен келет дагы, биздин мектеп алдыңкы мектеп деп келгенде укмуш жакшынакай мектеп көргүсү келет дейт да. Мектептин директорчу. Анан ошол эле мезгилде акчаны каржылаган мезгилде келгенде бир гана ошол мугалимдердин айлыгын гана каржылап атат. А мен эмне кылышым керек деген мындай жөнөкөй эле сөздү коюп атат да, суроонучу. Анын каягына барыш керек? Мисалы үчүн мектептин акташ керек, сырдаш керек, анын ичинде жана балдар окуп аткандан кийин аларга ылайыктуу шарттарды түзүп бериш керек да. А каяка барыш керек анда?
Бул жерден Газиз агай сизге Парадоксалдуу маселе ошол турат. Кеңеш бага кечиресиз. Бул жерде мектеп фондторунан акча чогултуп туруп, ошол фактылар боюнча бир киши кармап келе турган болсо, сиздердин кайсы бөлүмгө кайрылыш керек, кимге кайрылыш керек? Жок, анда карма алып калса, министрликке арыз түшөт, министрлик аны текшерет, анан кийин кандай десем, бул противоправный деле эмес, противоправный. Анда айтып атпаймынбы, бул мыйзамда бир уголовный же бандитизм болсо, анда следственный жанагы правоохранительный органдарга берет эле. Анан кийин ата эне өзү кол кое атпайбы, анан кийин ошо жанагы 500 сом же 700 сом деп атпайбы, өзү төлөп атпайбы. Анан кийин тиги чыккандан кийин мектепте мына мектептин эмеси ала атат деп баштайт. Тиги договорда башканын аты жазылып турат. Ата эненин аты менен тигил общественный фонддун председателинин аты турат, директордун аты жок да. Же мугалимдин аты жок. Мугалим ала атам деп айткан жок турабы? Бул жерде эч кандай бир акчада байланыш жок деп атасыз. Байланыш жок болуп атпайбы? Кылмыш жок. Айтсаңыз, мына азыр жоопкерчиликтин баары ошол финансылык мүмкүнчүлүктөрдү айттык, уктук. Жоопкерчилик ата эненин өзүндө деп атат. Бербей эле коюш керек. Болбосо мамлекет балдарга пособие бериш керек. Анан агай айтып атпайбы, өздөрү ошого кол коет дейт. Эгерде ага кол койбосо баласы мектепке киргизе албайт. Айтып атпаймынбы? Эгерде мектеп балдарга акча ала турган болсо, анда Кыргызстанда канча бала болсо, мектепти бүткүчөктүү балдарга пособие берилиш керек. Ошонун эсебинен мамлекетке, мектепке анда акча төлөш керек. Эч ким албайт азыр. Аз эле процент алса керек. Мамлекет болгон жанагы акчасы 60% камсыздап атса, сиз айткан пособияны каяктан төлөмөйлү? Азиз ага, айтсаңыз, ошол сиздердин кийинки кадамдарыңыздар, ошол билим тармагында каржылоо маселеси, андан ошондой эле ушундай кадамдар жыл сайын эле бир акчаны сураш финансы министрлигинен 100% каржылап бергеле, бизге интерактивный доска керек, бизге мебель керек деп, бизге парта керек, бизге жаңы китептер керек деп жыл сайын эле сурайбыз. 4, 5, 6 миллиардка чейин жеткирип, 10 миллиардка чейин жеткирип, бирок бюджетте каражаттын тартыш үчүн биз эме колубуз кандай десе байланып калат жыл сайын эле. Кеңеш багай, чыгарылыш аяктап атыптыр, кыскача жыйынтыктап кетсеңиз, ошол маселени ата энелерге дагы, мамлекетке дагы, ошондой эле жарандык активисттер бул маселени толук түшүнбөй же түшүнө албай жаткан адамдар үчүн кыска бир жыйынтыктап кетсеңиз, кандай жолго салсак болот? Жолу бир эле жолу бар, бул ошол ачыкташ керек. Кайсы жагын мамлекет каржылап атат, кайсы жактарында дагы кем каржы жактар бар. Анан ошол маселени макулдугун алгандан кийин, анан жанагы келип түшкөн акчалардын ичинде баардыгы теңдеме болбой турган, баардык катмарлардын өзүнүн чама чаркына ылайыктуу схеманы кылып, анан кийин жанагы системанын ичи ачык айкын болгондугуна түртүш керек. Андан башка айла жок бизде. Сиз кыскача? Мен кыскача айтат элем, мектептерде фонддун таптакыр кереги жок. Эгерде мектепте керек болсо, канча миң окуучу быйыл эмес, жылда эле окуу китептерин сатып алмак эмес. Биринчиден, ал туура эмес иштетилип жатат. Ар бир бала ноутбук менен окуп калмак, же болбосо типографияга ошол мектеп өздөрүнүн китептерин басып чыгарттырып алмак да. Бул болбогон нерсе. Эми бар, Бишкек шаарында бир 10 чакты мектеп бар, жакшы иштеп, фондун алып кетип аткан. Бирок калгандары бардыгы өздөрүнүн чөнтөгүнө иштеген. Мектеп директорлору бүт баары өздөрүнүн чөнтөгүнө иштейт. Ошондой эле Бишкек шаарынын мэри бүт бардыгын Бишкек шаарына жооп бере албайт, билим берүү министрлиги. Бишкек шаарын камсыздоо Бишкек мэриясынын мойнунда. Корк кеңеш, шаардык депутаттар ошону чечип бериш керек, маселесин карап бериш керек. Тилекке каршы андай эмес. Система чириген. Бардык нерсени оңдош керек. Ар бир адам оңолун өзүбүздөн баштасак, акча бербесек, акча берген дагы, акча алган дагы мыйзам чегинде жазага тартылса, ошондо тартип болот. Мыйзамга баш ийишибиз керек. Баш мыйзамда жазылып турабы, ошону туура колдонушубуз керек. Чоң рахмат, урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде ачык айкын программасын көрдүңүздөр. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Бүгүнкү талкуудагы темабыз мектеп чогултмайлар чыры болду. Бул теманын алкагында кеңири талкууга
Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Азизбек Муратталиев мырза, ошондой эле Бишкек шаарынын тургуну жарандык активист Чынара Эсенбекова, ошондой эле билим берүү тармагы боюнча серепчи Кеңешбек Шайназаров агайлар болду. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Саламатта туруңуздар.